Уюлдук телефондун жарылуусунан денесинин 30% күйүп калган 15 жаштагы өспүрүмдүн абалы туруктуу. Тоң райондук ооруканада дарыланып жатат. Бейтаптын айтымында жарылуудан кийин эмне болгону эсинде жок. Эсте жок, истерик. Просто эметип кеткем, качып. Билбейм каякта жүргөнүмдү. Телефон болсо Nokia X1. Китайский. Ал перезагрузкадан кодойм. Жерге түшүп туруп кайра резко салып ийсем, күйө албай жакшы ошондон перезагрузкадан эметип кетти го дейм, жарылып. Апасынын айтымында уулунун телефону чөнтөгүндө жарылгандан кийин кийимдери өрттөнүп кеткен. Шок абалында жакын арада турган досуна жүгүрүп барган. Алар болсо аны үйгө алып келишкен. Күйгөндө звонок болот го, ошондо күйдү дейт. Андан кийин эмете албайм дейт да. Эми күйүп жалындап па эме болду дейт да. Шок жакшы эстей албай калыптыр да. Ошо ар жактагы ошондо дос баласына барыптыр, ошо дос баласы жардам берип, кийимин чечкенге жардам берип, ошол үйгө алып келди да. Бейтап райондук ооруканага кечки саат 11-лерде жеткирилип, дарыгерлер биринчи жардамды көрсөтүшкөн. Жандандыруу бөлүмүндө 2 күн жатып, палатага отурулган. Жакын арада абалы жакшырса, борборго жөнөтүлүп, дарылануусу уланат. Бейтап 24 ноябрда келип түшкөн, түнкү саат 11-лерде. Оор акыбалда түшкөн. Азыркы учурда бир аз абалы жакшырды, бирок оор боюнча бир калыпта. Дарыларын алып атат баарын. Денесинин 30% экинчи, үчүнчү даражадагы күйүк. Ошол эми орусча айтканда промежность бедра и живота күйгөн да. Уюлдук телефондун чөнтөктөн кандай себептерден улам жарылып кеткени белгисиз. Ысык Көл облусунун ички иштер башкы башкармалыгына кабарлашканда окуя катталып, териштирүү иштери жүргүзүлдү. Бирок анык себеби такталган жок. Окуянын жападан жалгыз күбөсү Бейтаптын апасы болуп эсептелет. Адистердин айтымында жасалма, сапатсыз уюлдук телефондун жарылуу ыктымалы жогору. Узак убакытка кубаттап койсо же колдон түшүрүп алса, батарея шишип кетиши мүмкүн. Мындай учурда батареяны алмаштыруу керек. Не допускать перегрева, не допускать деформации батареи. Эгер уюлдук телефон Кытайдан жасалган сапатсыз болсо, алардын жарылуу ыктымалы жогору болот. Анан ар кандай шарттарга байланыштуу колдон түшүрүп, суу кирип, катуу сокку болсо, батарея шишип кетиши мүмкүн. Андай учурда деле телефон иштей берет, бирок тобокелдикке салып көтөрүп жүрө берген болбойт. Алмаштырыш керек. Жарылуулар жеке эле уюлдук телефондо эмес, планшет, башка техникаларда да болот. Сактанганды сактайм демекчи, кечкисин жаздыгыңыздын алдына узак убакытка кубаттоого койбош керек. Кооптуу болгон техниканы адистерге көрсөтүп, шек санаткан тетиктерин алмаштыруу максат. Кайрат Кенжебаев, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.